Саламатсыңарбы балдар? Барыбыз бүгүнкү сабакка даярбызбы? Анда эмесе бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Адабий окуу сабагынан балдар 9 май жеңиш майрамы ырлары менен таанышабыз. Алардын мазмунун түшүнүп, суроолорго жооп беребиз. Балдар, алгач биз силер менен сабактын максатын таанышып алсак. Бүгүн биз силер менен 9 май жеңиш майрамы ырларынын мазмуну менен таанышабыз. Берилген суроолорго ой жүгүртүп, жооп беребиз. Таанып билүүчүлүк, кепке жатуу жөндөмдүүлүктөрүбүз артат. Эс тутумдарыбыз бекемделет. Ой жүгүртүп, өз оюбузду көркөм, так айтууга көнүгөбүз. Сөз байлыктарыбыз өсөт. Ошондой эле балдар, улууларды урматтоого, алардын эрдиктерин баалай билүүгө, ата мекенди сүйүүгө жана коргоого, ынтымактуу болууга үйрөнөбүз балдар. Балдар, сабакты баштаардан мурда биз силер менен жагымдуу маанай түзүп алсак. Жаныбызда отургандарга жагымдуу жылмаябыз. Ошондой эле төмөнкү көңүлдүү быйтыкчаларды туурайбыз. Азаматсыңар балдар, баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлүп, сабакка даярбызбы? Анда эмесе, балдар, биз силер менен азыр Акын Каныбек Жунушев агайыбыздын 9 май ырын окуйбуз. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти, жергебизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан, улуу жерин коргогон. Кыргын салып согушта, кызыл аскер жеңди деп, калкылдашат майрамда, кызыл туулар желбиреп. Балдар, баарыбыз чогуу биргеликте окудукпу? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе биз кийинки Сооронбай Жусуев агайыбыздын жеңиш майрамын өтөбүз. Жеңиш майрамы ырын демек балдар. Бул жыл биз силер менен улуу жеңиштин 75 жылдыгын майрамдайт экенбиз, балдар. Анда эмесе жаз келгенде жадырап, жашыл тартат жан жагым, күтө берем келсе деп, улуу жеңиш майрамын. Эрте турсам көчөдө, эл дайрадай агылып, күлкү ырга аралаш, күү угулат жаңырып. Чоң атама кубандым, чоң майрамга камынган, көкүрөгүн толтуруп, көп медалдар тагынган. Чоң атамды жетелеп, сыртка шашсам таң калды, неге шаштың неберем? Мен сагындым майрамды. Балдар, биз 9 май күнү чоң аталарыбыз менен чогуу мына ушинтип майрамдайт экенбиз, балдар. Анда эмесе балдар, биз суроо жооп көтөрүүдөн мурда бир аз көңүлүбүздү көтөрүп, бийлеп алсак.
Азаматсыңар балдар. Балдар, суроо жооп көтөрдөн мурда мен силерге улуу ата мекендик согуш жөнүндө кыскача маалыматтарды берип кетсем. Биз айтып өткөндөй эле, бул жыл биз силер менен улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. 75 жыл мурун 1945 жылы 22 июнда улуу ата мекендик согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. Улуу ата мекендик согушка кыргыз жеринен 360 миңден ашуун адам аттанган. Кыргызстандык 160 миңдей жоокер согуштан курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз жоокери Дүйшөнкул Шопоков болгон. Улуу ата мекендик согушта кыргыз жеринен аттанган 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланган. Алардын 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. 29 жоокер 3 даражадагы даңк ордени менен сыйланган. Алардын ичинен 8 жоокер даңк орденинин 3 даражасын тең алган. 1941-1945 жылдардагы согуш 9 май күнү жеңиш менен аяктаган. Мына ушул күндөн бери балдар, биз 9 майды улуу жеңиш күнү катары майрамдайбыз. Бирок балдар, өкүнүчтүүсү, азыркы күндө бизде Кыргызстанда Советтер Союзунун баатыры бир да калган жок. Учурда арабызда 3 миңден ашуун согуштун ардагерлери бар. Балдар, ушул бизге жеңиш майрамын тартуулаган Сооронбай Жусуев агайыбыздагы улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Балдар, андемесе суроолорго өтөбүз. Суроолорубуз албетте 9 май жана жеңиш майрамы ырларынын негизинде болот. Балдар, 9 май эмне үчүн жеңиш күнү катары майрамдалып калыптыр? Биз бул күндө кандай майрамдайт экенбиз? Чоң атанын көкүрөгүндөгү орден медалдар кайсы эмгеги үчүн берилген деп ойлойсуңар балдар? Ырларда майрамдын шаңы кандай сүрөттөлүптүр? Ошол саптарды таап, көркөм окуйбуз. Улуу жеңишти алып келген ата-энелерибизге кандай сый урмат көрсөтүү керек деп эсептейсиңер? Бул тууралуу өз ойлоруңарды айткыла. Эгерде силердин өзүңөрдүн чоң ата, чоң энелериңер дагы согушка катышкан болсо, алардан ошол мезгилдеги окуялар жөнүндө сурасаңар, эскерүүлөрүн айтып берүүсүн сурансаңар болот балдар. Балдар, ушул суроолорго жооп берүү менен биз өзүбүз ырлардан үзүндүлөрдү жаттап алабыз. Андемесе, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болдубу? Суроолорго жооп берип, ырларды жаттайбыз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.